Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах таалам кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Сиздер рахмат жааган Рамазан берүүсүн көрүп баштадыңыз. Бүгүн мен эфирде Максат Атабаев алып барамдагы. Бүгүн биз азандын макамы боюнча сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга азан макамы боюнча адис Нурболсун Адышев мырза конокто. Кош келипсиз. Кулай таалам кармаган орозоңузду кабыл кылсын. Алла разы болсун. Нурболсун мырза, биз мечитке барганда азанды көп эле угуп жүрөбүз да, азан намаз башталардын алдына азан чакырып дегендейчи. Ушу темабыздын башындагы, эфирдин башындагы ушул алгачкы суроо болсун. Азандык багы айтууга ынтызар, багы ышкы аябай келген бир биздин жарандар, мекендештерибиз да болушу мүмкүн да. Анан азан үйрөнүү үчүн алгач кайсы кадамдардан башташ керек? Туура айтыш үчүнчү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бизде, элибизде мукам деген сөз бар да. Мукам деген сөз бул үнгө байланыштуу, мукамды үнү экен, кайрык үндөрү, мукам үндөр деп аталат. Биз азанды көркөм, кооз айтыш үчүн бизде атайын макам деген илим бар да. Ислам дининде макам деген илим бар. Бул мындайча айтканда үнгө тиешелүү илим, кооздукка, көркөмдүккө тиешелүү илим. Бизде ошо кыргыз элинде мукам деп коет. Бул кооз айтыш үчүн биз биринчиден ошол кайра эле ошо макам илимине кайтыш керек. Бул жерде макам илиминде атайын өзүнүн көнүгүүлөрү, өзүнүн мындайча айтканда ачкычтары бар. Мифтах деп коет аны. Мисалы бир атайын эң эле жөнөкөй десек, мисалы макамул баят деген бар. Бизде элибизде айтылып келет, жана дүйнө жүзүндө бардык мусулмандар бул макам менен азан айтышат, Куран окушат да. Мисалы Эл-лейлу вал кадат ахкаму деген мисалы бир ачкычы болот. Ушуну биз кийин ушул илимдердин негизинде алып кете турган болсок, ушул биринчи ачкычты азандын биринчи такбирине коюп, же болбосо ашхаду алла илаха иллаллах дегендерге кошуп кете беребиз. Анан негизинде 4 макам бар дебедиңизби? Ооба. Ошонун 4 макам кайсылар бизде? Бизде өзү макам илиминде 8 макам бар. Жалпысынан 8 макам бар. Негизи 8 макамдан 15 макамга чейин кетет негизи. Бирок жалпысы 8 макам. 15ке чейинки ошол 8 макамдан курап чыккандар да, мындайча айтканда. 8 макамдан бизде Орто Азияда эң эле белгилүү болгон макамдар 4. Биринчиси бизде макамул рос деп коет. Макамул рос бул мындайча айтканда жарыктыктын, ачыктыктын белгиси. Көбүнчө макамул росту бул түшкүзүн, мисалы бешим намаздарда, асыр намаздарда азан айтат. Мисалы биз түшүндүрө келсек, мындайча айтканда өтө жоон эмес, өтө ичке эмес, орто үн менен алынат да. Адам кыйналбай тургандай деңгээлде үн алды. Мисалы жакшылап дем алат дагы. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Мындайча айтканда жарыктыкты, ачыктыкты билдирет. Көбүнчө пешим жана асыр намаздарда мындайча айтканда чакыруучу азан деп аталат. Бул биринчи макам. Экинчи макам бизде макамул хижаз деп коет. Макамул хижаз бул мындайча айтканда өзү ислам дини Хижаз өлкөсүнөн башталган дейт. Бул макам бир учурда кайгылуу келет, бир учурда мындайча айтканда адамга кандайдыр бир мындайча айтканда стимул берет. Мындайча айтканда мотивация берет. Бул пайгамбарларга болгон сагыныч, пайгамбарлардын жашоосу, сахабалардын жашоосун бул макамды укканда элеске келет. Мындайча айтканда сезимдер ошондой, ошонун негизинде билдирет. Мисалы, бул азанды айтып көрсөк, көбүнчө бул азан өзү
куптан намазда жана шам намаздарда айтылат да. Көбүнчө мисалы Маккага деле Мадинада барса көбүнчө ушул тажеттарда, куптандарда, шамдарда айтылып аткан болот. Мисалы Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Мындайча айтканда, ошол пайгамбарыбыздын жашоосун жана ошондой эле ушул элестерди алып келет да. Бул бизде экинчи макам болду. Бизде ошондой эле бул Орто Азияда көп айтылат, ушул макамул хижаз менен да көп айтышат. Анан бизде үчүнчү макам макамул курди деп коелу. Макамул курди деген бул мындайча айтканда рохма. Бул райым макам, боорукерлик макамы жана бул көбүнчө бул азан көбүнчө багымдат намаздарда, мисалы. Багымдатта, ошол эле кээде куптанда да айтылат, тахажжудтарда да айтылат, эми башка мамлекетте да, Макка, Мадинада тахажжудтарда да азан айтылат. Бул мындайча айтканда бул макам айтылганда бул көбүнчө адамдын жүрөгү жумшарып, бирөөнү кечиргизи келип, мындайча айтканда аябай жагымдуу макам десек болот. Мисалы, ошол эле өтө ички эмес, өтө жоон эмес, орто үн менен алсак болот. Дем алабыз дагы. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп мындайча айтканда мээримди алып келет бул азандын сезими. Адамды боор тартып турат экен да. Ооба, ушундай болуп турат. Көбүнчө ушул башка биз мисалы Кыргызстанда көбүнчө ушулар айтылат, бирок башка мамлекеттерде, ислам мамлекеттеринде аябай көп айтылат булар. Булар мындайча айтканда 5 азан болсо 5 түрдө азан айтышат, атайын өзүнүн эрежеси менен айтат. Ушул мисалы 4 азан болсо, 4 мисалы багымдатка макамул хижаз болсо, макамул курди болсо, кечине хижаз болсо, росту түштү айтат, ушундай да, ушундай эрежелерге бөлүнөт. Эми бизде акыркы азан бул макамул баяти, макамул баяти деп коет. Макамул баяти бул мындайча айтканда сүрдүү макам да. Бул сүр дегенде аябай мындай строгий макам эмес, мындайча айтканда сүрдүү дегени бул витаминдүү, бул мындайча айтканда адамды ойгото турган макамдардын бири. Бул мисалы Куранда Аллахтын кудура аяттары келе турган болсо, көбүнчө Куранды мисалы хафыздар ушул макамул баяти менен көп окушкандар бар. Анан азанды дагы мындайча айтканда бул адамдарды ойготуп, адамдарга мындайча айтканда кайгыланып келсе кайгыланба дегенди бир маанини берет бул азанчы. Мисалы азан айтып кететін болсақ, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. أشهد أن لا إله إلا الله. Мындайча айтканда, ушундай бир адамды ойготуучу сыпаты бар бул азандын, макамдын түрү, макамул баят деп коет. Кыскасы ушул 4 макам болду бизде. Анан негизи эле баягы азанды үйрөнүүдө анын сөзүн маанисин түшүнүү дагы маанилүүбү? Азан үйрөнүүдө сөз маанисин түшүнүү өтө маанилүү. Биринчиден, анткени бул жерде чоң дават жатат да. Чоң дават Аллахтын мындайча айтканда, Аллахтын кудура, Аллаху бардыгынан улуу, мындайча айтканда, Аллах Таалам чоң даваты жатат да. Сөзсүз маанисин үйрөнүү да өтө зарыл болуп эсептелинет. Негизи баягы азан айтканда баягы ошол айтылган азан дагы адамдарга таасир этүүчү болуш керекпи же
Бул жерде мисалы азан айтылганда канчалык деңгээлде таасир бериш керек деген сөздү маанини билдирет. Бул жерде негизи макамдын максаты, мукам деп коебуз, кыргызча мукам, арабча макам деп коет. Макамдын дагы бир максаттарынын бири бул ошол мындайча айтканда сезимдерди ойготуу. Адамдын ички дүйнөдөгү Кудайга болгон мындайча сезимдерди ойготуу болуп билдирет. Мисалы ошол эле биз жанагы 4 эртеменки азандар деп эдикпи? Эртеменки айтылуучу азандардын бири макам аль-курди, жумшак макам. Бул мисалы адам эртемен уйкуда жаткан болсо, укканда ушундай жан дүйнөсү эргип, Кудайга болгон мындайча сагынычы же болбосо мындайча айтканда ушундай кечиримдүү боорукерлик сезимди күчөй турган азандын бири бул макам аль-курди. Мисалы ас-салату хайрун минан наум деп айтылат го эртеменки. Ошондо мисалы ас-салату хайрун минан наум деп туруп ушундай биз азан уга турган болсок, бизде мындайча айтканда баягындай жаман ичтеги негативдер жана башка нерселер кетет ушундайынанчы. Ошон үчүн бул азандын макам менен айтуу, кооз үн менен жана ошондон эле негизде эреже менен айта турган болсо, бул сөзсүз пайда берет, сөз таасирлүү болот да. Жарандардын да кабыл алуусуна бир оң таасирин тийгизет турбайбы? Эң туура айтасыз, эң туура. Кээ бирде баягы жарандарыбыз байланышып калат да, мисалы, ой эртең менен мечиттен азан даңгырап чыгат деп баягы ушундай айтып калат да. Негизинен ар биринин өзүнүн эрежеси менен айта турган болсо, баягы адамдардын дагы бир жан дүйнөсүн ырахат алып, эң туура айтасыз, эң туура. Анда ушундан биз баягы эртең мененки айтыла турган намазды бир айтып бербейсизби? Биздин жарандарыбыз дегиле баягы намаз айтууга кызыктар биздин бир туугандарыбыз болсо дагы балким үйрөнүп калышат. Иншаллах. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alas-salah. Hayy alas-salah. Hayy alal-falah. Hayy alal-falah. As-salatu khayrun minan nawm.
الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ай баракелде. Абдан сон багыл чындыгында багыл уктап жаткан адамды бир акырын бир жылмап өтүп, ушундай бир мээримдүүлүккө бөлөгөн азан болот экен да булчу. Анан азыр өзүңүз азан айтканда мен байкап калдым. Ушул азан айтууда үндүн бийиктиги менен тембри канчалык деңгээлде роль ойнойт? Азан айтууда көпчүлүктө ушундай суроолор бар бизде. Мисалы, кандай айтсак болот, кандай ичке үн менен айтсакпы, же жоон менен айтсакпы. Негизги, мисалы, Аллах Таалам, Кудай Таалам бизге 4 үн берген адам баласына. Мындай 4 эрежедеги үн берген. Мисалы, мындайча айтканда, баритон деп коет, тенор деп коет, фальцет, бас деп коет, 4 үнгө бөлүнөт. Мындайча айтканда, баритон деген бул өтө жоон эмес, өтө ичке эмес үн да, мындайча айтканда. Коңур үн деп коет. Коңур үн деп койсок туура болот. Буну ушундай мындайча айтканда эрежедеги үндөр бар. Экинчи үн тенор деп коет. Тенор деген бул ичкеге жакын үн. Мындай ушундай адамдар бар, сүйлөсө эле үнү ичке. Айтса деле, Куран окуса эле, азан айтса эле үнү ичке боло берет. Ал жоону айта албайт ал. Анткени Кудай Таалам ошондой берип койгон. Дагы бир үнүбүз бар, үн мындайча айтканда кырылдап турат, катуураак чыгып турат. Мындайча айтканда үн жай эле чыгарса, үнү катуу чыгып кете берет да. Ушундай да үндөр бар. Анан эң акыркысы аябай ичке үн дейт. Эми ал андай эле үн бар, бирок көбүнчө биз Куран жана азанга салына турган үндөр ушул коңур үн жана ичкеге жакыныраак үн менен көбүнчө Куран окушат, азан айтышат да. Анан мисалы ичкерээк үнү бар адамдар бар, бир туугандар бар. Алар жоон менен окуйм, анан антип убара болбош керек да. Ал Кудай берген үн менен эле чыгарып койчу. Болгону бул жерде ушул макам деген илим, ошол илимдин негизинде үнүн тууралатып, мисалы, бул бизде исламий үндөр деп коет да, бул макам илиминдечи, исламий үндөр менен баягы жакшы устаздардан сабак алып, ушул жагын алып кетсе, Кудай Таалам берген өзүнүн үнү ачылып кетет ал. Башка бир карыкен турайт элем, муну турайт элем, бул азанчыны турайт элем дебейт ал. Кудайдын өзү берген үндү, мындайча айтканда, өзүнүн Кудай берген өзүнүн үнү менен эле окуп кетет кийин. Ошол азыр мынакей өзүңүз сөзүңүздө да айтып калдыңыз. Ошол кандай көнүгүүлөрдү жасаса болот ушундай үндүүлөр? Мисалы 4 категорияга бөлбөдүк үндүчү. Кандай көнүгүүлөр жасаш керек? Негизи макам илиминде атайын ушундай эрежелер бар. Биз ошондой эрежелерди аябай изилдеп, ошол баягы бир туугандар үчүн жеңил болуш үчүн биз атайын эрежелерди, көнүгүүлөрдү уже мындайча айтканда биз ошо тактап койгонбуз. Мисалы, атайын баягы үндөр деп коет. Эми бизде мындайча айтканда туура үн жана туура эмес үн деп бөлүнөт да. Макам илим, мукамдын максаттарынын бири туура эмес үн менен туура үндү айырмалап билүү да. Мындайча айтканда, арабызда негизи көп эле карыкелерибиз бар, көп эле азанчыларыбыз бар. Тажвиди жакшы, махраж жакшы, бирок үнгө келгенде эле ошо чоң маселе жаратат да. Өзүнө жакпайт, башка бирөөлөргө да жакпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул макам илими бизге эмнени үйрөткөн? Бизде ошол сиз айткандай эле баягы кандай үндү сактап, кандай чыгарып, жана кандай бийиктиктерге жеткирип, мындайча айтканда үндү башкарууну үйрөтөт макам илими. Мындайча айтканда көнүгүүлөр атайын, мисалы ар бир 8 макам болсо, 8 макамдын атайын ушундай көнүгүүлөр бар. Өйдө чыгып, кайра ылдый түшүп, демди туура сактап. Анан дагы бир айта кетчү маселе. Мисалы биз Куран окуганда, азан айтканда көбүнчө дем жетпей калды деген сөздөр келет, бизге суроолор келет. Биз аларга кантип айтабыз? Бул жерде эң башкысы туура дем алуу керек. Мисалы мурду менен дем алабыз, жана ооз менен чыгарабыз. Көпчүлүк бизде ооз менен дем алат, анан айтса бат эле дем чыгып кетет, анан деми жетпей калып, тамагы кысылып калат. Ошон үчүн биз мурду менен жакшы дем алып, өпкөгө чейин, ичке чейин дем алып, анан
азан айтып же Куран окуп атканда үндү жайдан чыгарыш керек. Сразу чыгарып койбойт. Жалпы бир чыгарып салбаш керек да. Кармап мисалы демалдык, мисалы ошол эле Абдулбасит чоң каарылардан өтүп кеткен. Жана башка Минуаши, Халил Хусар жана башка каарылар дем сактап Куран окушканчылар көп болот да. Мисалы 1,5 мүнөткө чейин дем сактап, мисалы. Ошон үчүн эң жакшысы демди туура пайдаланса эле адам. Ооз менен дем албастан, мурун менен дем алып, ана ооздон жайдан чыгарып аракет кыла турган болсо, анан сөзсүз бул жакшы болот. Ошол азыркы өзүңүз айткан көнүгүүдөн бир үлгү көрсөтүп бербейсизби? Үлгү мисалы макамул баяти деп коелу, ошол жана биз 4 Орто Азияда белгилүү болгон 4 макам. Мисалы баятинин 8 үнү бар. Мындайча айтканда үн деген, мисалы 8 үнү бар деген, үн бул тепкич сыяктуу болот. Тепкич. Мисалы 1-чи, 2-чи, 3-чи, 4-чи, 5-чи, 6-чи, 7-чи, 8-чи тепкичке чейин бар. А мисалы биз 1, 2, 3 деп өйдө чыккан сайын биздин үнүбүз да ичкерип баштайт да. Мисалы биз коңгурүндөн баштайбыз негизи буну. 3, 4 деген сайын биздин үнүбүз жанагындай ичкерип баштайт, мындай катуу чыга баштайт, бийик чыга баштайт. Ошон үчүн мисалы биз дайыма көнүгүү кыла турган болсок, дем алабыз жакшылап, мисалы. Дем алдык дагы дейбиз дагы. Бул биринчи көнүгүү болду. Кайра эле ошол 8ден 1ге түшөбүз да. 8-чи үндөн кайра 1-чи үнгө түшүш керек болот. Ичкеден биз жоонго түшүп келиш керек болот. Биз ушул көнүгүүнү күндө жасай турган болсок, биздин Кудай буйрса үнүбүз аябай жакшы ачылат. Анан демди дагы туура пайдаланып баштайбыз. Негизи эми сиз баягы адис катары мен сурайын. Азан айтканда эми көп эле мечиттерде угуп жүрөсүз да. Анан эң көп катачылыктар кайсы учурда жол берилип калат, катачылыктаргачы? Бизде чындап айтканда, сиз айткандай көпчүлүк мечиттерде бул макам илими, мукам илими жок болгон себептен кээ бирөө мисалы имамдар жок болуп калышы мүмкүн, жана башка ар кандай адамдар айтып калат. Кээде көбүнчө тажвидтен ката кетет биринчиде. Махраждардан тажвидтен ката кетет, оор каталар кетет мисалы. Анан экинчиден үн жактан да ката кетет. Бул баягы музыкалык бир ноталарга салып айткандар бар. А бирок мен бул жерден тактап айта кетейин. Музыка менен макамдын кандай бул көпчүлүк сурашы мүмкүн да, кандай айырмасы бар? Бул жерден айырмасы мындайча айтканда асман менен жер сыяктуу. Макам, мукам илими бул мындайча айтканда ислами үндөр десек эч качан жаңылышпайбыз. Бул гойби үндөр. Гойби үн дегенде бул точный нотага түшпөйт да. Эң бул баягы бул өзгөчөлүгү точный нотага, мисалы точный нотага түшпөйт. Анан көбүнчө бул импровизация деп коет. Мындайча айтканда адамдын ички дүйнөсүнө келип чыгат бул. Мындайча айтканда Кудай берген үндөр. Бул мындайча айтканда пайгамбарлардан келаткан илим негизгиси. Анан көпчүлүк ошол мечиттерде ушул тажвидтен, махраждардан ката кетет. Анан сөзсүз ошол эле салыштырмалуу үндөн да аябай чоң ката кетет, макамдан ката кетет. Анан көпчүлүк адамдар дагы ушундай мен өзүмдүн убагымда, мен өзү Таластан болом. Биз Таласта ошо медреседе окуп жүргөндө азан айтчык эле. Анан көпчүлүк эми биз билбейбиз да. Анан мечитке кээде ооруп, биздин маселелер болуп келбей калган учурда кадимкиде биздин тааныштар айтчу, ушу азанды күтчү эле. Мындайча айтканда, сиздин азаныңызды канча деген адамдар күтүп атат, сагынып кетчү деген сыяктуу көрсө, бул Кудайым ушул макам илимин ушундай бериптир. Негизи ушу макам менен айтыла турган болсо, адамдар күтөт экен да. Азанды күтөт экен, намазды күтөт экен. Ал мейли башка диндин өкүлү болсо деле, намаз окуган адам болсо да сөзсүз күтөт экен. Мечитке келип уккандар бар. Анан да бир эмени айта кетейин. Ошол эле Мухаммад Лухайдан деген башка жак мамлекеттерде чоң каарылар бар. Азан айткан, Куран окуган. Ошол жака, мисалы ошол мамлекетте эсиме түшүп кетти. Ошол мындайча айтканда чоң, мындайча айтканда ошол мамлекет башчылары, ошол ал каары, ошондой жакшы адамдар үчүн бир аябай чоң мечит куруп беришкен экен. Анан угуучулар менен
угуучуларга өзүнчө намаз окугандар эмес ал. Угуучуларга өзүнчө кылып берип койгон, ал намаз окуган туристтер келип эле ошол намаз окуп турган азан учурунда, Куран окуй турган учурда атайын отуруп алып угушат экен да булар. Демек, бул өтө чоң пайдасы бар. Анан бизде бул махраждарды азыр көп чоң, мындайча айтканда, чоң бизде маселе ошол азанчыларыбыз, ошол азан кызыккандар, талап кылгандар биринчи ошол тажвид менен гана чогуу макамды экөөнү чогуу алып кете турган болсо, Кудай буйрса өтө өзүнүн ордуна келет деген айтабыз. Абдан сонун, Нурболсун мырза. Чындыгында бүгүн багы жарым сааттык убактыбыз кандай өтүп кеткенин дагы мен өзүм дагы сезбей калдым. Убакыт деген учкан куш экен да. Анан көрүүчүлөргө болгон рамазандык сөзүңүз. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ушул айда бул мындайча айтканда кечирим айы, ырайым айы дейт. Ушул айда көбүрөөк ушу азандарды, макамдарды түздөп, Куранга болгон, илимге болгон мындайча айтканда баягы талаптарды көбөйтүп, күчөтүп, мындайча айтканда аракет кылабыз иншалла. Көбүрөөк азан үйрөнүңүздөр, азанды тууралаңыздар, жана ошентип Куран, көркөм окууну дагы жакшы ушул айда жакшылап талап кылып, үйрөнгөнгө аракет кылалы иншалла. Алла разы болсун. Негизинен багы бул ай багы соопко бай ай, Кудай Тааланын 12 айдын султаны болуп аткандан кийин бул мүмкүнчүлүктү дагы жөн кетирбеш керек да, туурабы? Убакыт бөлүп биздин студиябызга келип ушул азан боюнча, азандын макамы боюнча абдан бир кызыктуу маек куруп бердиңиз. Сиздин убакыт бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу бир туугандар, сиздер рахмат жааган Рамазан берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Бүгүн биз Нурболсун Адышев мырза менен ушул азандын макамы боюнча сөз кылдык. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Салих, Накта Дам чөбөлөрү. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, орозоңуздар кабыл болсун.
Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер